Альхамдулилля, буга чейинки сабактарыбыз ушул даарат китебине байланыштуу болуп, дааратка байланыштуу негизги болгон маселелерди алып, даарат китебин аяктадык. Бүгүндөн баштап иншалла ушул намаз китебине киришебиз. Аллах субхана таала ийгилик берсе. Албетте, бул намаздын орду исламда өтө чоң. Намаз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Ибн Умар риваят кылган Бухари Муслимде келген хадис айткандай, ислам дини 5 түркүктөн курулган 5 нерседен деп айтат эмеспи? Ошол эң биринчиси ла иляха иллаллах Мухаммад расул, экинчи намаз окуу, үчүнчү зекет берүү 1 жылда, төртүнчүсү 1 жылда орозо кармоо 30 күн. Бешинчиси өмүрдө 1 жолу кимдин колунан келген болсо ажылыкка баруу. Мына ушундай эле белгилүү болгондо бул намаз китеби, намаз ибадаты исламда өтө орду чоң. Анан ар бир адам бул түркүк болгондон кийин сөзсүз түрдө намаздын парыздарын, сүннөттөрүн, шарттарын, эрежелерин үйрөнүү милдеттүү ар бир адамга. Үйрөнүп, ушул ибадат менен Аллах субхана таала талап кылгандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй ибадат кылыш ар бир мусулман үчүн зарыл маселе. Бүгүн иншалла бул намаздын өкүмдөрүнө, парыздарына киришпейбиз. Бүгүнкү сабагыбыз ушул намаздын зарылчылыгы, намаздын маанилүүлүгү ушул жөнүндө кыскача насаат айтканга аракет кылабыз. Андан кийинки сабакта иншалла намаздын өкүмдөрүнөн баштап сабактарыбызды улайбыз. Мына башында эле айткандай эле намаздын ислам дининде өтө орду чоң, 5 түркүктүн экинчи түркүгү. Мына биз түркүк деп айтып атабыз эмне себептен? Анткени түркүк деген бул бир нерсени жөлөп таяп турган, кармап турган нерсе. Мисалы, бир эле жөнөкөй эле үйдү элестетсеңиз, үйдүн 4 бурчу бар, ошо 4 бурчунун тең орду ролу чоң. Ошол тамды кармап турат. Ошондой эле исламда мына 5 түркү бар, ошонун 5 түркүгүнүн бири ошол намаз. Болгон дагы экинчи негизги түркүк. Ошондуктан намазга өтө катуу көңүл бурушубуз керек. Намаздан кийинки мына зекет берүү, орозо кармоо, ажылыкка баруу, булар баягы өз мезгилинде, убактысында аткарыла турган ибадаттар. Мисалы, зекетти адам баласынын шарият көрсөткөн чекке байлыгы жеткен болсо, мейли акча, алтын, күмүшүнөн болсун, же баккан малынан болсун, же болбосо бир эгин-тегин айдаган болсун, ошонун чеги шарият көрсөткөн чекке жеткен болсо, жылына 1 жолу зекет чыгарат. Ошондой эле орозо, кимдин ден соолугу чың болуп кармаганга мүмкүнчүлүгү бар болсо, 1 жылда 1 жолу 30 күн, 29 күн орозо кармап берет. Ошондой эле ажылык, өмүрүнө 1 жолу мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо, ажылык барып аткарыш керек. Биринчи менен экинчи түркүк ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах, бул дайыма адам баласы аткара турган, дайыма адам баласынын жүрөгүнө байланган түркүктөр болуп салат. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах келмеси болмоюнча, адам баласы аны тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктап, дене мүчөсү менен амал кылмайынча, ал мусулман боло албайт. Сөзсүз түрдө бул нерсе керек. Күндүр түндөр керектүү болгон ибадат. Ошондуктан биринчи түркүк бул. Исламдын эң негизги өзөгү ушу. Андан кийин эле ошо намаз турат. Намаз мына башка ибадаттардан, башка түркүктөрдөн айырмаланып, биз күн сайын аткара турган, биз күн сайын окуй турган бул намаз. Күн сайын 5 убак Аллах субхана таала жалдырап, өзүбүздүн алыс экенибизди, кул экенибизди билдирип, чекебизди жерге саждага алып барып, дене мүчөбүздү ийип, рүкү кылып, Алла таалага жалдырайбыз. Күн сайын Аллах субхана таала менен байланышта болобуз. Ошондуктан бул намаздын орду өтө чоң. Андыктан ар бир мусулман, эркекпи, аялбы, балагатка жеткенден кийин, акыл эске толгондон кийин сөзсүз түрдө ушул намазды окуп аткарыш керек. Тилекке каршы, мына өзүңүздөр да билесиздер, урматтуу угармандар, ар бирибиздин эле туугандарыбыз бар, жакындарыбыз бар, досторубуз бар, кошуналарыбыз бар. Ошолордун арасында тил менен мусулман болуп эле амал жагына келгенде ошо намазды таштап коюп, намаз окубаган канча деген адамдар бар. Бул жан кейите турган, адамды кайгы капага батыра турган иш.
канча деген ата энелери бар, бир туугандары бар, ошолор Аллах субхана таала ошо буйрган 5 убакыт намаз окубай жүрүшөт. Бул өтө коркунучтуу. Бул намазсыз адам баласынын иши оңой болбойт. Эки дүйнөдө тең адам баласынын иши оңой болбойт. Айрыкча тиги дүйнөдө. Намазсыз кеткен адам ал тиги дүйнөнүн азабынан кутулуш кыйын, өтө кыйын. Ошондуктан урматтуу туугандар, өзүбүз ушу намазга бекем болуп, намаздын эрежелерин, шарттарын, намазга байланыштуу маселелерди үйрөнүп, анан ошол эки нерселерди башка бир туугандарга күйүп үйрөтүшүбүз керек. Ошо бир туугандарыбызды, жакындарыбызды тозок отунан, чоң бузуку жаман иштен куткарышыбыз керек. Мына ар бир адамдын өзүнүн ата энеси болобу, жакындарына болобу, досторуна болгон эң чоң кылган жакшылыгы ошол адам баласын динге алып келип, ла иляха иллаллах келмесин туура үйрөтүп, андан кийин ошо намаз окутуп, 5 убакыт Аллах субхана таалага кулчулук кылдырганы бул эң чоң белек. Дүйнөдө асман жерде болгон алтын байлык алып келсе дагы ушул намаз үйрөткөнүнө, ла иляха иллаллахты үйрөткөнүнө эч качан ошол нерселер тең болбойт. Адамга канчалык байлыкты бербейли, канчалык дөөлөт тап келбейли, алар намазга эч качан тең болбойт. Ошондуктан ким ата энесине жакшылык кылам деген болсо, бир туугандарына жакшылык кылам деген болсо, ошолорду чыныгы жакшылыкка алып келем деген болсо, ушул жагына көңүл бурсун. Ким бала чакасына жакшылык калтырам, урас калтырам, жакшы иш калтырам деген болсо, ошо намазга көңүл буруш керек. Намазды окутуш керек. Жалгыз Аллах субхананы өзүнө сыйындырыш керек. 5 убакка бекем кылыш керек. Ар бир тууган жакындар. Ошого күйүп, ошого аракет кылып, ошого даават кылып күнү түнү иштешибиз керек. Ошолор жанагы намаз окубай жүргөн, биздин тааныган, жакында жүргөн өзүбүздүн эле туугандарыбыз, досторубуз, жакындарыбыз, мындайча айтканда өздөрү тозок отуна таштап атышат, намаздарын ташташып. Бул убакыт деген жалган убакыт, бул жашоо тез эле өтүп кетет. Анан кийин аттиңде өкүнүп калабыз. Ошондуктан мына ошо ибадатка катуу көңүл бурар. Аллах субхана таала ошо намазын даражасы өйдө болгондуктан Куранда аябай көп жерде ошо намаз жөнүндө айтат. Мына ким ушу илим алуу ниетинде, өзүнүн жаратуучунун китебине таанышуу иретинде арабча билген болсо, арабча мына Куранда окуп көрсүн. Арабча билбесе, орусча, кыргызча окуп көрсүн. Ошо жерде Аллах субхана таала намаз жөнүндө канча деген аяттарда, сүрөлөрдө айтып кеткен. Мурунку коомдорго, мурунку пайгамбарларга намаз жөнүндө буйрганын, кийинки биздин өзүбүздүн эле үмметибизге, мусулмандарга буйрган намаз жөнүндө көп жерде келет да. Аябай көп жерде келет. Мисалы ошолордун мисалы Аллах субхана таала айтып атат: "Фақимус-салата ва атуз-закат ва ати'уллаха ла'аллакум турхамун." Намаз окугула, намазды тургузгула, жана зекетти бергиле, жана Аллах субхана таала башиге силер ырайымдуулукка бөлөнөсүңөр деп атат. Жана башка аятта айтып атат Аллах таала: "Вақимус-салата ва ла такуну минал мушрикин." Намаз окугула, намаз тургузгула, жана мушриктерден болбогула деп атат. Жана башка аятта айтып атат: "Вақимус-салата ва атуз-заката." Намаз окугула, зекет бергиле, варка амарракиин. Жана рүкүү кылуучу, намаз окуучулар менен бирге рүкүү кылып намаз окугула деп Аллах таала айтып атат. Жана башка аятта айтып атат: "Хафиза алас-салават." Намазга бекем болгула, намазыңарды сактап, өз убагында окугула. Вас-салат муса, айрыкча ортоңку намазга деп атат. Мына бардык намазга бекем болушубуз керек. Ошонун ичинен айрыкча жана ортоңку намаз бул дигер асыр намазы да. Ана жана башка аятта Аллах субхана таала айтып атат: "Фақимус-салата иннас-салата канат алал муъминина китабан мавқута." Намаз окугула, анткени акыйкатта намаз момундар үчүн белгилүү бир убакытта парз кылынган деп атат. Мындайча айтканда, өзүнүн убактысынан кечиктирбей намаз окугула деп атат. А биздин айтып атканыбыз мына бул жерде баягы намазды таштап салуу, эми бул эбегейсиз бир чоң жаман күнөө да. Бул намазды таштамак түгүл, намазды убактысынан кечиктирип көңүл урбай окуган бул да чоң күнөө. Балким ушундай адамдарга Аллах субхана таала азап болсун дейт. Маун деген кыска сүрөсүнү билебиз го, баарыбыз эле окуйбуз, Ошондо Аллах таала айтып атпайбы? Фавайлу лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун дейт. Ошо намаздарын убактысында окубай, кечиктирип окугандар үчүн азап болсун деп атат. Элестетип көрүңүздөр, бул жерде намазды окубаган, таштап салган адам жөнүндө айткан жок. Ошо намазын окуйт, бирок ошо намазына жакшы көңүл бурбай, убактысынан кечиктирип,
шалаакылык кылып окуган адам үчүн ушунчай азап болсун деп атат Аллах субхана таала. Эми элестетип көрүңүздөр, намазды таштаган адамдын өкүмү кандай болот? Бул өтө коркунучтуу. Ошол себептен мына кафырлардын тозокто азапталышынын себеби да ушу намазды таштоо. Мына Алла Таала айтып атат Муддассир сүрөсүндө. Ошо бейиштеги адамдар, тозокто кыйналып аткан адамдарды көрүшүп анан сурайт экен да ошолордон эмне деп. Ошол жөнүндө Алла Таала айтып атат. Ма салакакум фи сакар. Силерди бул тозокко эмне түрттү, эмне силерди тозокко киргизди дегенде алар айтып атат кафырлар. Qalу лам наку минал мусаллин ва лам наку нут'иму мискин ва кунна нахуду ма'ал хаидин ва кунна нуказзибу бияумиддин. Биз мына ошолор айтып атат. Биз намаз окуучулардан эмес элек деп атат. Мискиндерге, жакыр адамдарга тамак берчү эмес элек. Жалган сүйлөгөн адамдар менен бирге биригип алып жалган сүйлөчү элек. Адашуу жолун, жалган жолун сүйлөп жүрчү элек деп. Ва кунна нуказзибу, жана кыямат күнүнө ишенчү эмес белек деп атат. Көрүңүздөрбү? Ошо кафырлардын тозокко киришинин түшүшүнүн бир себептеринин бири да ошо намаз окучу эмеспиз деп айтып атат. Мына ошондуктан өтө коркунучтуу бул нерсе. Ошондуктан биз жаныбыз менен күйүп намазды окуп кандай абкал болсо да, мына бүт туугандарыбызга, жакындарыбызга күйүп ошолорду намазга сүйрөшүбүз керек. Аллах субхана таалага күнү түнү ыйлап дуа кылсак дагы, жалынсак дагы эптеп ошолорду хидаятка салганга аракетти көрүшүбүз керек, колубуздан келишинче. Мына Аллах субхана таала жана башка дагы Мариям сүрөсүндө айтып атат. Ошо жана пайгамбарлар жана жакшы адамдар жөнүндө айтып келип туруп, андан кийин айтып атат Алла Таала. Фахалафа мин ба'дим. Ошол адамдардан кийин алардын аркасынан ушундай адамдар келди. Фахалафа мин ба'ди халфун адаъус салават. Алардын кылган иштери кандай эле деди алар. Адаъус салат. Алар намазды жоготушту, намаз окуй калган адамдар келет дейт. Ваттабаъуш шахават. Өзлөрүнүн каалоолорун, шахваттарын ээрчип калышты деп атат. Анан ошолордун жазасы эмне? Фасауфа ялкауна гайя. Алар келечекте эмне? Азапка, тозокко киришет деп атат. Гай деп жана кээ бир сахабалар айткандай, бул тозоктогу бир өрөөн. Мына ошого азапталынат деп. Намазын таштап, шахватына берилип, ошо Аллах субхана таала парз кылган ошо 5 убакыт намазга ошо күнүнө бир 20, күнүнө бир жарым саат, 40 мүнөт убактысын бөлө албай, күнөөнүн кесебетинен, шахватынын кесебетинен жалкоолуктар, карма намаздарын таштап, башка убакыттарга кенен, башка нерселерге кенен убакыт таап, ошо намазга убакыт таппай калган адамдардын ошо акыбети ушундай болот. Тозокко кирген адамдар тозокко киришет. Мына ошондуктан биз ошо намазга катуу көңүл бурушубуз керек. Балким Аллах субхана таала ошо намазды Куранда ыйман деп атаган. Мына намаздын ушундай даражасы бийик болгондуктан намазды ыйман деп айтып атат. Ва ма кана Аллах ли юдиъ иманакум деп атат. Жанагы ким илим алган болсо, кичине маалыматы бар болсо динде билет. Биринчи мусулмандар намаз окуганда жана Байтул Мақдис, азыркы жана Палестинадагы ыйык мечит барго, ошол мечит тарапта карап окушу намаз. Анан кийин Аллах субхана тааланын өкүмү менен азыркы Каабаны карап окуганга мусулмандар буйрулган. Анан ошого чейинки окуп жүргөн мусулмандардын намазы болгон кээ бир мусулмандар өтүп кеткен. Анан ошол жөнүндө мусулмандар ойлонгондо, эми алардын намазы кандай болот деген Алла таала ушул аятты түшүргөн да. Ва ма кана Аллах ли юдиъ иманакум. Аллах субхана таала силердин ыйманыңарды эч качан жоготпойт, текке кетирбейт деп атат. Бул жерде ыйман дегени бул намаз дегени да. Мындайча айтканда, буга чейинки намазды ошол ыйык мечитке, Масжид Акса жака карап окуганыңар текке кетпейт, Аллах субхана таала аны жоготпойт деп атат. Мына бул жерде карасаңыздар, намазды ыйман деп атап атат да. Ыйманга тете кылып атат. Бул деген ушул намаздын даражасы өйдө экенин билгизип турат. Анан ошо ыймандай болгон намазыбызды кантип таштайбыз? Ким ыймандан айрылгысы келет? Эч ким айрылгысы келбейт. Ошондуктан намазыбызга өтө бекем болушубуз керек. Балким адам баласынын баягы жардамы, күч кубаты ушул намазда. Аллах субхана таала Куранда айтканда: "Вастаину бис-собри вас-сала". Сабырдуулук менен жана намаз менен жардам сурагыла деп атат. Мына ким жардам сурагысы келсе, мына намаз окусун, сабырдуу болсун. Ушул жолдон тайбасын. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Муслимде келген хадисте айтып атат. Намаз деген бул нур дейт. Адам баласынын нуру. Адам баласы үчүн нур болуп берет, бул жарык болуп берет эки дүйнөдө. Жүрөгүн тазалайт, денесин, жүзүн тазалайт ошол адам, жүзүн нурлуу кылат. Жүрөгүн нурлуу кылат. Кыямат күнү ошо азап
бергенде ошол адам үчүн ушу намаз нур болуп берет. Ошол жакшылыктан ким качат? Эч ким качпайт, баары эле жакшылыкты кылайт. Ошондуктан анда эгерде биз жакшылыкты каалаган болсок, намазыбызга мына бекем бололу. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана өзүнүн хадисинде айткандай, Бухари, Муслимде келген хадисте айтат, өзүнүн сахабаларына осият кылып айтып атат да. Силердин үйүңөрдүн алдыңарда бир суу аккан болсо, агып турган суу бар болгон болсо, ошого 5 маал жуунсаңар, ошо денеңерде кир калабы дегенде сахабалар айтты, жок, денебизде кир калбайт дегенде, ошо 5 убакыт намазындагы мисалы ошондой дейт. 5 убакыт намаз окусаңар, силердин күнөөңөр калбайт, ошо күнөөңөр жуулуп турат деген. Ким ушу күнөөсүнөн айрылганды каалабасын. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху башка бир хадисте, Муслимде келген хадисте, ошо намаздан кийинки намаздын убактына чейинки аралыкта кафара болот дейт. Мындайча айтканда, ошол адамдын күнөөлөрү кечилип турат, майда күнөөлөр. Мындай жакшылыкты ким каалабасын? Баарыбыз эле каалайбыз. Айтор намаздын жакшылыгы да көп, пайдасы да көп өтө. Жана ошондой эле намаздын орду да исламда чоң. Ким таштаган болсо, ага жоопкерчилик да өтө чоң. Өтө коркунучтуу. Ошондуктан Умар разияллаху анху айткандай, ким намазды таштаган болсо, анын исламда насиби жок дейт. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу бул маселе, намазды таштоо. Бизде азыр көптөгөн адамдар ар кандай шытуулар менен айтат. Мен баягы намазды окуй албайтам, күнөөлөрдөн арыла албайтам, тазаланбайтам, кийин тазаланганда анан жакшы оңолгондо окуйм дейт. Андай адам эч качан оңолбойт. Ошенткен сайын күнөөнүн үстүндө күнөө кылып жүрө берет. Балким ошо күнөөдөн тозуп тазалай турган бул намаз. Аллах субханаху таала Куранда айткан, инна салата танха анил фахша вал мункар дейт. Акыйкатта бул намаз ошо жаман күнөө, ыплас иштерден намаз тосот деп атат. Ким күнөөдөн айрылгысы келсе, ошо намаз окуш керек. А мен качан кийин тазаланып алып жакшы болгондон кийин анан окуйм деген бул шайтандын азгырыгы. Ал адам эч качан намаз окуганча тазаланбайт. Ош битер күнөөнүн үстүндө жүрүп өтөт ошол адам. Мына буга окшогон ар кандай шылтоону айткан адамдар көп. Кээ бир адамдар ойлойт, мисалы, бул намазды баягы бир күнөөсү бар, мурун туура эмес иштер кылып жүргөн адам тоба кылып анан окуп атат дейт. Анткени менин жүрөгүм таза, мен жакшы иштерди кылбасам деле, ибадат кылбасам деле, элдерге жакшылык кылып, жакшы ниетте жүрө берсем ошо жетиштүү. Мен күнөө деле кылган жокмун деп ушундай шордуу адамдар бар да, ушинтип ойлогончу. Кээ бирөөсү жалкоолуктан окубай жүргөн адам бар. Кээ бирөөсү жашым өтсүн, жаштыгым өтсүн, көптөгөн нерселерден кур калам, кийин деле пенсияга чыкканда окуп алам деп ар кандай ошого окшогон шайтандын азгырыктарына кирип жүргөн адамдар бар. Ушунун баары тең өзлөрүн алдап, шайтандын жетегине кирип кеткен адамдар. Bunday адамдар кандай жашоодо жүргөнүн, кандай акыбалда жүргөнүн өздөрү сезбей, убакыттын бул дүйнөнүн бир жалган болор болбос бир азгырылып ошого мас болуп жүрүшөт. Мындай адамдар алыс эмес, биздин эле тегерегибизде, өзүбүздүн эле жакын туугандарыбыздын арасынан чыгып калат ушундай нерселер. Анан ошолордун баарын көрүп туруп, кантип анан ошолорго көңүл бурбай коебуз. Урматтуу угармандар, ошондуктан бул намаздын орду өтө чоң. Ошо бир тууганыңарга динди үйрөтүп, диндин эң негизгиси болгон ошо ла иляха иллаллах келмесин үйрөтүп, Мухаммад Расулуллах келмесин үйрөткөндөн кийин эле дароо ошо намазды үйрөтүп, ошо намазга бекем болгонго ошо бир тууганыңарды, жакындарыңарды чакыргыла, ошого даават кылгыла. Намаздын баалуулугун айткыла, исламдагы ордун айткыла. Дайыма өзүңөрдүн намаз окуп жүргөн бир туугандарыңарды, бала чакаңарды, туугандарыңарды намаз коюн деп, ошо намазга бекем болсун, намаз окуганда жалкоолонбосун, өз убагында окусун деп ошого чакырып туруңуздар. Башка баягы өзүбүзгө жашоодогу керектүү болгон нерсеге кандай көңүл бурабыз, жанталашып, андан дагы артыгыраак көңүл буруп ошого жанталашып турушубуз керек. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы жашоосунда, ошо өлүм төшөгүндө жаткан кезде акыркы ошо осуяттарынын бири ошо намаз жөнүндө болгон. Намазга бекем болгула деп ошо осуят кылып кеткен. Билебиз, ким мисалы жашоодон коштошуп кетерин билип, ошо өлүм төшөгүндө жатканда бир осуят кылса, эмне нерсени осуят кылат?
эң зарыл болгон керектүү нерсени осуят кылат да. Ошондой эле мына пайгамбар төшөп жатканда ошо таухидке чакырып, анан ошо намазга чакырып, ошого бекем болгула деп кеткен. Мына мунун баары тең ушу жогоруда айтылган, азыр айтып аткан нерсенин баары тең ошо намазын исламдагы өтө орду чоң көрүнүктүү, белгилүү ибадаттардын катарындагы чоң ибадат экенин билдирип турат да. Мына ошонун баарын өзүбүз билгенден кийин башкаларга да ушул нерселерди жеткирип, үйрөтүп даават кылышыбыз керек. Жана ошондой эле ошо намазга бекем болуунун себептеринин бири, намазга көңүл буруунун себептеринин бири ошо намазга байланыштуу маселелерди үйрөнүшүбүз керек. Биз ойлойбуз баягы жалпы жонунан намаз окугону билип, анан кээ бир маселелерге көңүл бурбай, билдим, үйрөндүм деп коюп жүрө беребиз да. Андай туура эмес. Адам баласынын баарыбыздын эле намазга байланыштуу көптөгөн билбеген өкүмдөр, көптөгөн маселелер бар. Экинчиден, адам баласы билсе деле ошону кайталап, ошол маалыматты бышыктап, тактап койсо өзүнө эле жакшы болот. Эки пайда алып келет. Өзү ошо намазды тактап, жаңылбай жакшы окуп, так аткарганга аракет кылат жана ошондой эле ошол өткөн билген маалыматын жаңылап, кайрадан илим алып үйрөнгөн болсо, ошо илим алган үчүн дагы соо болот. Айтор эч качан адам баласы кур жалак калбайт. Кандай болсо дагы бирөөгө жеткирсе же жеткирбесе дагы өзү үчүн жакшылыкты сооп да алат. Бирөөгө жеткирген болсо өзү амал кылгандан кийин андан дагы көп экинчи сооп да алат. Мына көрүңүздөр, намаздын кандай көптөгөн жакшылыктары бар. Ошондуктан ошо намаз китебин баштаарда кыска болсо дагы мур туугандарга, сиздерге жана жалпы угармандарга насаат болсун деп ушул намаз жөнүндө кичине сөз кылдык. Аллах субхана таала айткандай, эскерткин, анткени эскертүү мусулмандарга пайда берет дейт. Баарыбыз бири-бирибизди эскертип, жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарып, ошо жакшылыктардын ичинен эле көрүнүктүү жакшылык болгон намазга үндөп, ушуга буруп турушубуз керек. Сиздерди дагы ушул нерсеге чакырат элем. Дайыма намазга бекем болуңуздар, катуу көңүл буруңуздар. Бала чаканы тарбиялаганда дагы, үй туугандарга да жакшы насаат кылганда, жакшы мамиле кылганда ушул намаз жөнүндө көп айтып, көп эскертип туруңуздар. Анткени башында айтып кеткендей эле, пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, бул намаз нур. Ошо Аллах субхана таала ыйгарган нурду ошону өчүрүп албайлы. Анткени ал нур адам баласы үчүн эки дүйнөдө тең өтө зарыл нерсе. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Баарыбызды намазга бекем жана намазды Аллах субхана таала буйругандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй окуганга ийгилик берсин.